Амина. Сен оозуңду кыбырап эле көзүңдү ачып жууп эле эмне кылып атасың? Эмне сценарий жаттап атасыңбы? Мен дегенчи эртең мектепке болсо деген эжем айткан болчу да. Чыңгыз Айтматовчу Алык Осмоновдун чыгармаларынан үзүндү жаттап кел депчи. Мен сизге айтып бербеймби? Анан айтасыз. Кандай Абдан сонун болот. Албетте. Бирок ага чейин биздин досторубуз менен саламдашып, амандашып албайлыбы? Кандайсыңар достор? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы маанай менен баштайбыз бүгүнкү эфирди. Анда эмесе кунт коюп бизди көргүлө. Азыр болсо алдыңарда Аминанын өнөрү. Алык Осмонов Бүкөнтай аттуу чыгармасы. Угатабыз. Бүкөнтай, бучук мурун 3 жашар кыз. Бир күндө жүз жыгылып, жүз басар кыз. Аз ыйлайт, борс-борс күлөт, көп да күлбөйт. Кемпирден 90-дагы таза сүйлөйт. Кыргыз да ачырканбай кымыз ичет. Кучактап, уктап жатат бир жилекет. Ару бак, абалары ырдап кой дейт. Бүкөнтай көзүн жумуп ырдап кирет. Сагындым, атакем-ай, келсе экен дейт. Бүкөнтай ал жеңип тилегимди берсе экен дейт. Азаматсың, абдан сонун, Негизи эле бул чыгарманын өзү да сонун да, сен дагы көркөмүн ашырып мыктап айтып бердиң. Эртең болсо биздин мектепте деген Залкар Чыңгыз Айтматов жазуучуга, анан Алык Осмоновго деген аттуу концерт болот да, кече болот. Анан ушакка деген ушул чыгарманы айтам. Даярдыгың сонун экен. Туура айтасың, анткени мынакей 1928-жылы 12 декабрда улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келген экен. Ал эми поэзиянын алпы Алык Осмонов 1950-жылы дал ушул 12 декабрда бул өмүр менен коштошкон экен. Дал ошол чыгарманын адабияттын эки алпынын күндөрү тогошкон учурду 12 декабрды кыргыз элинин улуттук адабият күнү деп белгилеп коюшкан. Ооба, учурда окуу жайларда, театрларда деген атайын спектакльдар коюлуп, кечелер болуп жатыптыр. Ооба. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл 95 жашка толмок. Дал ошол Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата мамлекетибизде, мамлекеттен сырткаркы жерлерде дагы Айтматовдун чыгармачылыгынан белгиленип жаткан учуру. Жакында эле Сейтек балдар борборунда бүткүл Кыргызстан боюнча мектеп аралык драмалык ийримдердин арасында Айтматовдун чыгармаларынан фестиваль сынак болуп өттү. Жана ошондой эле ушул учурда дагы эл аралык театр фестивали жүрүп атат Кыргызстаныбызда. Ага Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан бардык жактан келип, театрлар өз Айтматовдун калемине таандык чыгармаларын көрсөтүп жаткан чактары. Нурбатыр байке, билесизби? Достор, билесиңерби? Чыңгыз Айтматов деген көрсө спорт менен машыгуучу экен да, ар дайымчы. Андан деген ролик тепкен бут кийими бар болчу экен. Ал деген убактарында, ошо бош убактарында болсо деген, аны болсо деген коросунда тебип, бош убактарында тепчү экен да. Абдан кызыктуу маалымат экен, мен билчү эмесмин. Мен негизи ролик тепкенди мен деле билбейм да, бир жолу кызым менен. Кызым атаке жүрүп барып ролик тээп келебиз дегенден барганбыз да. Барсак мен тээп көрсөм жыгылып тарс этип жерге кулап түшкөм да, ошондон кийин кой дедим да, муну дагы ошол өзүнүн шыгынын ыгын билген киши тебиш керек экен деп ошондон кийин токтотуп койгом. Сен билесиңби ролик тепкенди? Ооба, мен билем. Мен деген 3 жашымдан баштап эле теп баштагам да. Тиги ата-энем болсо мага ролик сатып берип койгон да. Анан чоң болчу да. Аны кийгизип коюшкан болчу анан. Экөө мен сүрөп барышат да. Аны болсо мен тебе албай анан. Андан кийин үйрөнүп кеткем да. Негизичи, аны болсо деген туура эле салмакты кармаса бат эле үйрөнүп кетесиз. Ооба. Жок. Аны тең салмактуулукту мен кармай албайм. Ошон үчүн мен өзүм билген эле ишти кылайынчы, мен деген жана көнүгүүнү абдан үйрөнүп алгам да. Ошо көңүлдү көнүгүүнү жасап турайынчы азырынча. Макул. Достор, анда келе чогуу жазайбыз. Тарман байке менен биргеликте, Кеттик анда. Жыргап калдыңар балдар. Кана анда эмесе кийинкини. Оюңдан алып сал жаман адат жоруктарды, күн сайын машыгып, орууларда жолукпады. Денем чымыр болуп, күч кубатка толуп калдым. Баштар 1, 2, 3, 4, 5, 6, ийиндер.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dizelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жана биздин эң сүйүктүү кыймылыбыз жер тешме. Амина, сен Чыңгыз Айтматовдун, Алкул Осмоновдун кандай чыгармаларын окудуң элең? Чыңгыз Айтматовдун болсо деген Ак кеме, бетме беттин киносун да көргөм. Биринчи мугалим, Атадан калган туяк. Алкул Осмоновдон болсо деген Ата журт, Ысык көл, дагы Өзүмдү өзүм, дагы көптөгөн чыгармаларды окугам. Кандай гана керемет чыгармалар, Негизи чыгармалар бул акын жазуучулардын экинчи өмүрү деп атап койсок туура болот. Анткени дал ошол чыгармаларын окуп биз улуу залкарларды эч качан унутпайбыз да. Ооба. Достор, силер билдиңер беле? Чыңгыз Айтматов деген көрсө такыр автоунаа айдап да. Кызык. Бирок кээде андайлар да болот. Мисалы, мен дагы автоунаа айдабайм да. Кызыкпайм дагы. Жок, бирок деген Чыңгыз Айтматов деген кызыкчу экен да. Кичинекей кезинде болсо келечекте мен деген айдоочу болом деп кыялданчу экен да. Абдан сонун. Анан дагы Чыңгыз Айтматовдун дагы бир кызык айта кете турган болсок, ал киши эч качан компьютер менен терген эмес экен чыгармаларын. Бүт бардыгын кол жазма менен баракка жазчу экен, анан башка тердирип, анан кийинчерээк чыкчу экен китеп болуп. Мына ушундай кызыктар болгон. Анан келем биз ошо Чыңгыз Айтматовдун музейине барып келбейлиби, саякаттап? Макул, бирок ким менен? Саякатчы саргыз мененби? Ооба да. Каякта эле жүрөт деп коем, көрүнбөйт да. Көрсө саякатта эле жүргөн турбайбы, Жүргүлө достор, чогуу саякаттап барып келелик. Саякатчы саргыз. Салам достор, биздин бүгүнкү саякатыбыз аябай кызыктуу болот. Анткени биз кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун үй музейине келдик. Мен азыр музейдин короосунда турамын. Бул жакта мага бул унаа аябай кызык көрүндү. Бул унаанын аталышы Ягуар экен. Дал ушул унаа менен жазуучу атабыз бүткүл Европаны кыдырып көрүп чыккан экен. Келгиле анда экранга жакыныраак келгиле, биз музейдин ичине кирели. Кыргыз эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, улуу жазуучу атабыз Чыңгыз Айтматов дал ушул үйдө 1986-жылдан өмүрүнүн аягына чейин жашаган экен. Бул үй 2014-жылы үй музей болуп ачылган. Үй музей 2 кабаттан турат жана 8 бөлмөдөн. Биз азыр 1-чи кабатында турабыз. Бул бөлмөдөн биз Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын ар кандай чет тилдеринде көрө алабыз. Алардын бардыгы дал ушул дубалда илинген экен. Достор, үй музейге киргенде эле биз узун залды көрөбүз. Капталдарында болсо ар кандай сүрөттөр илинген. Оң тарабында тамактануучу бөлмө жайгашыптыр. Жүргүлө анда чогуу көрөлү. Эң кызыгы Чыңгыз атабыз ар дайым дал ушул үстөлдө отуруп тамактанчу экен. Ал конокторду тоскондо аябай жакшы көрүп, алар менен бирге маек куруп, дал ушул бөлмөдө тамактанчу. Ал эми ушул эле бөлмөнүн оң капталынан биз Чыңгыз Айтматов атабыз чет жерлерге, башка элдерге барганда ага белек катары берилген сувенирлерди көрө алабыз. Аябай кооз экен, Мисал катары бул жакта Чыңгыз Айтматовдун 70 жыл юбилейине берилген ваза, сувенир.
Достор, биз конок бөлмөсүнө келдик. Бул бөлмөдө мага аябай бул сүрөт кызык болду. Карагылачы. Бул Чыңгыз Айтматовдун кичинекей кезиндеги сүрөт экен. 4-5 жашта окшойт. Чыңгыз Айтматов өзү, анын атасы Төрөкул Айтматов, Нагима Айтматова апасы жана ошондой эле иниси Илгиз Айтматовду көрсөк болот бул сүрөттөрдөн. Ал эми бул сүрөт. Бул жакта Чыңгыз Айтматов жана анын уулу Элдар Айтматов, кызы Ширин Айтматова бар болгон сүрөт экен. Ал эми бул сүрөттө биз Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагима Айтматованы кичинекей кезинде көрө алабыз. Ал бала бакчага барып жүргөн кезинде 4-5 жашында журналисттер ошо бала бакчага барып, сен келечекте ким болгуң келет деп сураса, ал айдоочу болом деп жооп берген экен. Бирок эң кызыгы Чыңгыз Айтматов атабыз кийин эч качан машина айдабаптыр. Достор, ал эми бул бөлмөнүн оң капталынан улуу сүрөтчү актер Сүймөнкул Чокморов тарткан кыргыз жайлоолорун, тоолорун көрө алабыз. Ал Чыңгыз Айтматовго өзү сүрөт тартып, белек катары берген экен. Баарыбыз билгендей, Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык көптөгөн чыгармалардын негизинде тартылган кинофильмдерде башкы ролдорду жараткан. Бардык сыйлуу конокторду, президенттерди, чет өлкөдөн келген акын жазуучуларды Чыңгыз атабыз дал ушул жерден тосуп алып, мына ушул дивандарда алар биргеликте маек куруп сүйлөшчү экен. Достор, ал эми бул бөлмө көргөзмө залы деп аталат экен. Бул жактан биз Чыңгыз Айтматовдун эл менен болгон жолугушууларындагы чет элдик акын жазуучулар менен түшкөн сүрөттөрүн жана ошондой эле башка өлкөлөрдөгү болгон жолугушуулардагы сүрөттөрдү көрө алабыз. Мисалы, бул сүрөткө токтолсок, бул жакта биз залкарларды көрө алабыз. Сүймөнкул Чокморов, Төлөмүш Акеев, Чыңгыз Айтматовдор бул жакта маектешип, сүйлөшүп жаткандагы тартылган сүрөт экен. Жана ошондой эле бул сүрөткө токтолсок, негизи эле Чыңгыз Айтматов Саякбай Каралаевди 20-кылымдын Гомери деп атаган. Чыңгыз Айтматов ар дайым Саякбай Каралаев менен кеңешип, ал менен маектешип турчу экен. Достор, биз экинчи кабатка көтөрүлдүк. Биз бул жактан Чыңгыз Айтматовдун өздүк китепканасын көрө алабыз. Бул жерде аябагандай көп китептер ар кайсы тилдерде бар экен. Ошондой эле бул жерден Чыңгыз Айтматов дал ушул китептерди, гезит журналдарды окуп эс алчу экен. Келгиле анда бул бөлмөгө улай эле иш бөлмөсүн дагы көрөлү. Дал ушул иш бөлмөсүнөн Чыңгыз Айтматов өзүнүн көптөгөн чыгармаларын жазган. Ал чыгармаларын жазаардан мурда ар дайым баракка жазып алып, ошодон кийин гана бардыгын оңдоп, түзөп, баары даяр болгондон кийин гана бул чыгармалары дал ушул машинкага жазылчу экен. Ошондой эле биз бул жактан улуу жазуучу жакшы көрүп уккан радиону дагы көрө алабыз. Достор, ал эми бул бөлмөдөн биз Чыңгыз атабыз алган сыйлыктарды жана ошондой эле эл аралык наамдарды көрө алабыз. Ошондой эле Чыңгыз атабыз элчи болуп дагы эмгектенген экен. Ал Люксембург жана ошондой эле Бельгия өлкөлөрүндө мына бул мундирди кийип элчи болгон. Бул кутучадан Чыңгыз атабыз кийген сырткы кийимди, ошондой эле бут кийимди көрө алабыз. Ал эми бул айнек кутучалардан биз Чыңгыз атабыз алган ордендерди, сыйлыктарды көрө алабыз. Мисалы, бул жактан социалисттик эмгектин баатыры наамын көрүп атабыз. Жана ошондой эле аябагандай көп ордендер бар экен. Достор, ушуну менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов атабыздын үй музейине болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кошкула!
Достор, мынакей музейден дагы жакшы маалыматтарды ала алдыңар деп ишенебиз. Ал эми биздин эфирге биздин сыйлуу жылдыздуу конокторубуз келип калды. Тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Шайыр Касымалиева театр жана кинодо жылдызы жанган эжекебиз өзүнүн окуучусу Аруке Жаанбаева менен келип отурат. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кандай келе алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Аха. Кеп кезеги сиздерден болсун. Анда ушу улуу атабыз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата көптөгөн иш-чаралар жүрүп атат. Ошол тууралуу бүгүн тема болмокчу бизде. Анан адегенде жалпы эл менен саламдашып, амандашып алсаңыздар болот. Рахмат, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Баластан студиясына ыраазычылык келтиребиз, Аруке экөөбүз. Ал эми көрүүчүлөргө ысык салам дейбиз. Кыш качан келет деп атып, эшикте сонун кыш болуп берип атат, Жомоктогудай кар лапылдатып кечөө жаады. Бүгүн болсо жыгылдык жана бир-эки жолу. Аруке, сенчи жыгылган жоксуңбу бул жакка келатканда? Тайп, бирок жыгылган жок. Бирок маанай сонун, Мынакей бул жактан Шайыр студиясы деп актерлук чеберчилик мектебин дайыма угуп жүрөбүз, таланттуу балдар кыздарыңызды көрүп жүрөбүз. Ушул студия боюнча бир аз кеп айта кетсеңиз. Бул студиянын жаралышы кокусунан болуп калган. Бул студия жаралгычак деле журналистка кыздар келишчү, же болбосо жаш киного тартылган актердук билими жоктор келип менден мастер-класс алышчу. Аларга же болбосо конкурска даярданып аткандар. Анан 11 жаштагы Ислам деген бала келип калды. Мен сизден сабак алат элем деп. Анан ошол Ислам деген бала менен баштап, ошондон улам окуучулар биринен бири угуп келип отуруп, азыркы тапта 75 окуучу окуп атат. Жаштары аркыл 3,5 жаштан 50 жашка чейинкилер бар. Абдан сонун экен. Кантип негизинен эң биринчи менин окуучум деп эки окуучумду айта алам. Осмон менен Багдан деген окуучум. Осмон ушул убакытка чейин келип атат. 10-11 жашында сабак бергем, азыр 17ге чыкты ал балам. Газиева, Айжан Газиеванын мектебинде дагы ошо актердук чеберчилик өзүнчө бөлүм бар болчу, 1 сааттык сабак. Ал жакка мени ошо чакыруу менен сабак бериңизчи деп чакырып, ошол жактан тиги балдарга сабак берип калып, кийин биздин Шайыр студия ачылганда бизге келишип, ал эки окуучу ушул кезге чейин окуп атат. Багдан окуп жүрүп, азыр келбей калды. Абдан сонун. Аруке, сен кандайча студияны угуп калдың, анан кандайча студияга келдиң, андан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Башта келген менен азыркы учур. Мен мамам Инстаграмдан Шайыр студияны көрүп, кызыгып, мен өзүм кичинек кезимден кызыгат болчумун да актерскийгечи. Мамам барасыңбы деп калды. Анан ошо 2 жылдан бери окуп, анан кийин ошо орто жолдо барбай калдым. Анан кайра азыр барып атам. Кандай өзгөрүүнү сезе алдың? Актерскийден өзүңдү эркин алып жүрүүгө, тартымбоого, ошого үйрөтүп анан. Абдан сонун. Шайыр эже, бүгүн болсо ошо Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата деген, ошо биз деген Чыңгыз Айтматов жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Мен болсо деген бетме-бет чыгармасы ошо киносунан сизди көргөм. Ошо анан көргөндө деген аябай кар жаап турган, ошо процессти айтып бересизби? Кандай болду эле, кантип тартылып калдыңыз эле? Рахмат сурооңо. Ал процесс өтө оор болгон. Бул фильмди биз 8 ай тартканбыз. 1 жылга чукул. Анткени Талас жергесине барып, натураны тарта турган үйдүн сырты, коро, тоолор, көчө, ошонун баардыгы Талас жергесинде тартылган. 8 март деген айылда. Ал эми үйдүн ичи, помещениялардын ичи бүт баардыгы жаз чыкканда Ташкентке барып, атайын павильон студияга үйдү тургузушуп, үйдүн ичин, анан өйдө жактан биякта свет бергенде аяка да свет берилип, үйдүн ичин ал жактан тартканбыз. Ошондо убактысы аябай узак болгон. Анан суук болгон чын эле. Чындап эле чылгоо орогонду үйрөнгөм. Керзовый өтүк кийгизишкен, съемка болбогон учурда дагы образга көнө бергиле деп режиссер бизди Гүлназ Омарова деген актриса экөөбүздү өтүкчөн жүргүзүп койчу да. Ошо керзовый өтүк менен съемка жок күндөрдө да ошо чылгоо ороп, ошо менен жүрүп алчубуз. Чоң рахмат. Абдан сонун экен. Кеминден да тартылган болуш керек эле. Кеминден Үңкүрдүн ишин тартканбыз.
үңкүргө жанагы Ысмайылга тамак алып барган экөө үңкүрдүн ичине кирип кетет го. Кирип кеткен таластан тартып, үңкүрдүн ичинде отурганын кеңинден тартканбыз да. Аруке, сен ошо 2 жылдан бери тартылат экенсиң, Ой, актерлук чеберчиликке барат экенсиң. Ошого чейин кандай кинолордо тартылдың, тасмалар, кандай кинолордо тартылдың? Биринчи ушул Баластандан 1-2 деген сериядан реклама тартылгам. Ошондо ыйлап түп мамамдар урушуп аткан болуп тартканбыз. Анда аябай деле кыйын болгон жок. Анан айыкпаган жара дегенге тартылдык. Ал жактан мен деген, бир бала деген мени ушундай кордоп чыпа урушуп чып мени эми жамандап ошентчи да. Анан ошондо мен мындай чыныкы жашоомдо андай болгон эмес, анан ошон үчүн мындай кичине кыйыныраак болду да. Сиз балдарга өткөндө дагы сиздин окуучуларыңыз келди, анан аткарган чыгармалары сиздин калемге таандык окшойт, биз түшүнгөнүбүзгө караганда. Ооба, кээ бир диалог, монологдорду атайын кыздар балдарга өзүм жазып берем. Кыска кылып, мисалы ата-энеси алыска кетип, туугандарыныкына калган балдар, же болбосо атасынан ажырап калып, атасын сагынып аткан кыздар балдар кылып, кичине кыскача монолог жазып берем да. Бирок биз Айтматов агабыздын 95 жылдыгына дагы жакшылап даярдык көрүп, бир топ кыздар балдарыбыз Айтматов агабыздын чыгармаларынан дагы атайын жаттап, монолог кылып айтып, бул жакка дагы тартылып кеткенбиз. Бүгүн да кур келбей Аруке менен ошо агайдын чыгармасынан да ала келдик. Абдан сонун болот. Дал ошол чыгарманан да көрүүчүлөргө тартуулайлыбы Аруке? Кайсы чыгарма аталышы, кимдин ролун аткарасың? Чыңгыз Айтматов, биринчи мугалим Алтынайдын монологун. Жакшы болот. Демейде ар нерсеге кайраты бек дүйшөн. Бул жолу канчалык чымырканса да, иштен сезип кайгырган жашыра албады. Ал мени кайра тигеле карап, жакам топчуларынан бери эркелете сылап, кыя албай турду. Мен сени өмүрү жанымдан алыс чыгарбас элем, Алтынай. Бирок кантейин, менин билимим жетпейт. Окуунун чыныгы жолунан сени кайтара албайм. Мен болсо, ушул жерде кармашып, балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Бул арада талааны жаңыртып, оттору балбылдаган поезд көрүндү. Мына эми азыр жөнөйт. Бактылуу бол, канатың жазып талпынгын, Алтынай. Эч немеден тайманба, чабытта учкун, окуй бер. Мен болсо, сүйлөөгө дарманым келбей, ыйлап эле тура бердим. Ыйлаба, Алтынай, баягы биз тиккен терекчелердичи мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсок, кайрылып бир келсең кандай болгонун көрөрсүң али. Аңгыча жарт-журт этип шарактаган поезда келип жетти. Кана эми, 5 көкүл чачыңдан айланайыным. Бери болчу, маңдайыңдан өйүн. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өптү. Ал эми сапарың ачылсын. Жоодураган көзүмдөн айланайыным. Вагондун тепкичтерине чыгып, тигиндей барып кайрылсам, чабылган колум мойнуна асылган Дүйшөн берки сол колун сунуп жүткөнөр деле. Поезд ордунан козголуп жылып жөнөдү. Кош Алтынай, кош чырагым, кош агай, кош, кагылайын айланайын агай. Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан Дүйшөн бир убакта артта кала берип, станциянын капчыгай соок Алтынай деп баягыдай. Бирок андай да эмес. Алда оюнда турган бир немени айта албай калгандай, өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түпкүнөн атылып чыккан бул кыйкырык ушул күнгө чейин кулагыма угулуп турган сейт. Казактын даркан таласы менен эркинделе күпүлдөп, поезд мени жаңы турмушка, жаңы күрөш, жаңы эмгекке алып бара жатты. Кош, биринчи мугалимим. Кош, балалык чагым. Кош, жер кыртышынын астынан көз ачылбай калган тунук булак өндү. Бирок эч ким билбеген. Менин биринчи, менин наристе сүйүүм. Азамат Аруке, Азамат. Абдан сонун. Дилагым келди. Тим эле денени дүркүрөтүп айтып бербедиң, Азаматсың. Дал ушундай окуучулар менен мисалы негизи актерлук чеберчиликке студент кезден окушат да, анан окуучулар менен иштөөнүн кандай айырмачылыгы болобу же кандай? Айырмачылыгы өтө деле эмес.
Булар менен кичине иштөө мага жеңилирээк да. Анткени булар абдан ийилчээк, анан тез кабыл алышат өздөрүнө. Булардын органикасы өтө жумшак, өтө жакшы да. Анан булар менен иштегенде мен дагы абдандай шыктанам. Талап кылганда дароо ошону кайра берсе, шыктануу аябай эле жакшы. Кээ бир кичине оорураак балдар кыздарым бар. Алардан сууруп чыгып, аларды даярдап бер жака алып келиш үчүн аябай көп энергия, көп күч кубатым кетет да. Кээде үйгө сүйлөгөнгө алым келбей келип калам да. Бирок булар жаттап ошо айткан ыкманы жакшы жасашып, кайра мен айткандан да жакшынакай кылып, мен талап кылгандан да жакшынакай кылып азыркыдай результат кылганда баягы чарчоо, баягы кыйналган убакыттар жуулуп кетет да. Мына Амина деле ошо өзүмдүн окуучум, эки окуучумдун ортосунда отурам. Амина дагы ушул жакта эгиз тумар деген жакшы бир проект болгон. Ошондо эки ырчынын окуясын айтып берип, анан монолог айтканда, ажырашып аткан ата-энесин ажырашпагыла деп ыйлаган монологду айткан, элдин баарын ыйлаткан. Мен Аминанын результаттарына да аябай кубанам. Абдан сонун. Сиз жана 3,5 жаштан 50дөн ашканга чейинки окуучуларым келишет деп атпайсыздарбы? Кандай талаптар менен аласыздар негизи? Дегенде ошо шыгы барбы жокпу ошону собеседованиядан текшеребиз да. Шыгы жокторун ала албайм. Айтам ата-энесине, балаңар, кызыңар башка жактан шыгы бардыр, актёрдук чеберчиликке шыгы жок экен депчи, кыйналып калат, бала да кыйналат, мен да кыйналам деп. Шыгы барларды алабыз, 3,5 жаш болсо дагы суроого жооп берип, кичине собеседование учурда өзүмдүн ыкмаларым бар, ошолорду жасасам эле, ошого отзыв кылса эле бүттү. 3,5 жашпы, 4 жашпы, 5 жашпы алабыз. Азыр 5-6 жаштагы окуп аткан окуучу кыздар балдарым кинолорго көп тартылып атышат. Мына улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун, атабыздын көптөгөн чыгармалары, албетте бардык чыгармалары эле өзүнө тартып кетет да. Анан ошолордун арасынан сизге мындай өзгөчө таасир берген чыгармасы болгонбу? Кайсы чыгармаларын окугансыз? Аруке, сиз дагы дегенде. Аккемени ошо жаштайыман окуганда өзгөчө орун алган. Аккеме чыгармасы. Ушу кезге чейин өткөндө балдарымды да ушу Аккемеге даярдап атканда окуп чыгып дагы эле кайра таасирлендим да. Улам жаш өткөн сайын ал чыгарманы кайталап окуганда, мурдагы окугандагы кабыл алууң менен азыркы окугандагы кабыл алууң башкача болот экен да. Ошондуктан чыгарманын эмнеси жакшы? Кинону бир көрөсүң, кайра көрөсүң, баягындай эле да. А чыгармада ачылбай жаткан жерлер кайра дагы жылдар өтүп ачылат да. Ошон үчүн мен окуучуларыма дагы көп сунуштайм. Чыгарманы окуганда кийин дагы бир кайта окугам болду, эми окубайм дебеш керек депчи. Аруке да жооп берип койсун да. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим ошол монологду жаттап атканда биз кыргыз адабият сабагынан окудум. Биз бул ошол темага келе элек болчук да. Анан менин класс жетекчим да жардамдашты. Анан ошону окуу, кара деди да. Анан ошону окуп, ошо Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы. Сабак окуп атканда ушул чыгармачылык, актёрлук чеберчиликтен сага кандай оорчулук жараткан учурлар болобу же баардыгы эле жеңил-желпи? Баардыгы жеңил. Мен актерскийге биринчи жолу келгенде баардыгы ынтымактуу да, мындай өздөрүнө тартып кетет да. Этюд жазайсыңбы, мындай баарыбыз ынтымактуу, ошо баардыгы жагат. Оор эч нерсе жок да. Келечекте ким болгуң келет? Демек, ушу актёрлук чеберчиликти улантам дейсиңби же кандай? Программист болсомбу дечим, анан кийин актерский чеберликти алып кетсемби деп. Эки жакка тең кызыгасың, Программага эмне себептен кызыгып атасың? Программист. Приложенияларды көчүрүп жанагы оюндарды жазган келеби? Ошондойлор жаат да. Жакшы кызыгууң бар экен. Абдан сонун. Анан ушул негизи эле дагы келечекте пландарыңыздар кандай болуп атат? Студиянын планы, өзүңүздүн жеке чыгармачылык планыңыз, балким китептериңиз чыгып
кырктуу чыгарган тастары? Ыр түрмөгүм бар, бирок китеп кылып чыгара элекмин. Ошол ыр түрмөккө ушу кыздар балдарыма жазып берип аткан монологдорду дагы балким кошуп, кийинчерээк ошо китепче кылышым мүмкүн, ал планда. Андан тышкары ушул окуучуларымдын өнөрүн бүтүндөй эл журтум дагы көрүп, булардын азыр кайнап эле ташкындап турган таланттарын элге көрсөтүү жагынан ар кандай ошо проектилерди дагы ойлоп атабыз. Буга чейин өзүбүздүн күчүбүз менен тартылган кыска жана орустардын Ералаш деген көрсөтүүсү бар го. Кыска күлкүлүү окуялар. Ошондой окуяларды да булар түзүшөт. Ошондой окуялардан биз этюд жасап, окуя кылып, биз дагы тартканбыз. 70 ошондой окуябыз бар өзүбүздүккө. Анан бир топ ошо телевиденияларга берип, көп эле телевидениялар эки жолудан көргөзүп турушту да кезегинде. Ошондо ойногон кыздар балдарым чоңоюп кетти. Ал кезде Аруке кичирээк эле, азыр чоң кыз болуп калды кадимкидей. Абдан сонун көп эмгек кылып атыпсыздар, дагы келечегиңиздер кең болсун деген тилек айтмакчыбыз. Аруке, канакей, эң жакын адамдарыңа, тең туштарыңа кимге? Эрки микрофон, досторуңа салам жолдоп койсоң болот. Биринчиден туугандарыма, апама, атама, классташтарыма, анан өзүмдүн класс жетекчиме. Азыр класс жетекчим көрүп турат мени. Салам. Абдан сонун. Эжеке, сизге эрки микрофон. Рахмат, чакырганыңарга рахмат. Булардын ушундай өнөрлөрүн чагылдырып, биз менен чогуу эл шаркак эмгек кылып аткан Баластан студиясынын жамаатына ыраазычылык келтиргим келет. Бул жакта бизден окуган Алихан иштеп атат, бул жакта Аделя иштеп атат, бул жакта Али Аскар иштеп атат. Жалаң биздин окуучулар, мен абдан кубанам. Ошондой эле бүгүн бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы ден соолук, жакшы тилек ой максаттарыңардын аткарылышына каалайм, жана келе жаткан жаңы жылыбызды жакшынакай маанай менен тосолу деген жылуу ниетим бар сиздерге. Терең ыраазычылык. Ооба, чындап эле сиздин окуучуларыңыз мыкты. Мынакей Аминаны айткандай эле. Жана сиз санап өткөн окуучуларыңыздын баары дагы ушундай мыкты таланттарды өстүрө бериңиз. Чоң рахмат. А биз болсо сапарыбызды андан ары улантмакчыбыз. Телимпос. Алдыда Телимпос. Салам достор, кандайсыңар? Салам достор, кандайсыңар? Рома, кандайсың? Жакшы өзүң? Мага жардам керек болуп жатат. Эмне жардам? Апам паркка алып барып келиңизчи десем, мага толтура тапшырма берипчи болду. Ушуларды аткаргандан кийин барасың дейт. Үй жыйнашып койбойсуң деп эле айтпайсыңбы? Ой, жок ай. Үйдө өзүм эле жыйналам, башка тапшырма. Эмне тапшырма? Айтчы. Рома, эгердечи ушул тапшырманы туура аткарсак, паркка деген экөөбүз жок барабыз. Эми айтчы, кызык болуп кеттир. Айтчы кичине батыраак кыжабат кылбай. Көрдүң? Ушуну таппай аттың беле. Бул деген сүрөттөр да. Жок ай. Мына, сүрөттөр аркылуу сөздөр катылган. Ушуну таппай жатам. Кол. Жок, бул кол караң болуп турбайбы? Кошсоң эмне болот экен? Кара кол. Мен таптым. Бул сары челек. Түшүнүктүү. Бул деген неме ойундан өтүп чыгат да. Убакыт учат? Убакыт учкан кумуш. Туура. Эми ушу 4 сүрөт эле? Жок, дагы бирөө калды. Көрсөң? Кашык менен Тамак жейт? Чөмүш менен тамак жазат. Же жазап алып, жеп салат. Сен акылдысың го? Бул деген кашыктап жыйнап, чөмүштөп чачууда. Эмне дейсиң? Мен түшүнгөн жокмун. Кашыктап жыйнаганды чөмүштөп чачуу деген сөздү кандай түшүнөсүң? Оюңду айтып көрбөйсүңбү? Мындай челекке же чакага суу куюп койсок, кичинекей балдар төбүштөт го? Жок Аделя, сен туура эмес түшүнүп алыптырсың. Кел достордон сурап көрөбүз. Макул. Достор, ушул сөздүн мааниsin түшүндүрүп бериличи мага? Кашыктап жыйып, чөмүштөп чачуу. Тамакты чачса болбойт, ошон үчүн ушундай ысыраак болуп кетиши мүмкүн. Кашыктарды чачып кайра жыйнап койго окшойт. Мен билбейм, ал ар нерсени жыйнап жүргөндө ушундай түшүнөм.
чөбүш менен коронуу же бир жакты чачып же суу куйган да ушундай. Кайшыктап жыйнаганда кайчыктарды көп болсо чачканыңда кыйналып жыйнайсың го, ошондой. Үйүңдө тамак ичип аткандан кийин кашыктарды жыйнагандан кийин шак кезиге ичкен тамагың менен шак кезиге кашыктарды чогултуп туруп ошол жанга жубасың. Кашыктап жыйып чөмүштөп чачуу аз-аздан, кичинеден кылдаттык менен жыйнаганын эсеби жок ысырап кылуу, көп-көптөн жогото берүү дегенди түшүндүрөт. Маселен, атасынын кашыктап жыйнаган мүлкүн баласы чөмүштөп чачып олтурат десек, мында атасы топтоп койгон оокатты ыксыз пайдаланып, ысырап кылып, жөнү жок чачып, дүнүйөдөн куружалак калган адамды түшүнө алабыз. Же дагы бир мисал келтирсек, менин кашыктап жыйнаган аброюмду уулум чөмүштөп чачып салды десек, мында кылган иши менен калк оозуна алынган кадырлуу адамдын эл алдында баласы катуу уят кылып койгон абалын түшүнө алабыз. Силерге тапшырма балдар. Кашыктап жыйып чөмүштөп чачуу деген сөзгө 5 сүйлөм түзүп, Баластан каналынын Instagram баракчасына жөнөткүлө. Тапшырманы так туура аткарган досторго белектерибиз бар. Түшүнүктүү. Азыздан жыйнап чогултканды өңү жок чачып жоготу деген түшүндүрө турбайбы? Эмне болсо да сага рахмат, Рома. Жардамың үчүн. Эми жүр ушунун баарын апама айтып паркка баралы. Кой тура деге. Паркта эле баарын унутуп каласың, Кел биринчи досторубуз менен коштошолу. Макул. Кош-кыла достор, лайк басканды унутпагыла. Кош-кыла, ой пикириңерди жазып каттагыла. Жүр эми, Рома. Достор, көрсөтүүбүздүн эң кызыктуу жерине келип жеттик. Ооба, туура тактап айтканда, оюн. Аны болсо деген силер азыр активдүү катышып, белек бут болсоңар болот. Биздин байланыш телефонубузду айта кетелик. Ооба. 312 39 15 86. Биз бүгүн силерге улуттук адабият күнүнө карата залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жана улуу акын Алыкул Осмонов тууралуу суроолорду даярдадык. Ооба, кимде ким мектепте жакшы окуса, бул суроолор силерге жепжеңил эле болот да. Анда эмесе биринчи суроо. Ооба. Даярсыңарбы достор? Тыңдап тургула. Көңөргөлө Чыңгыз Айтматовдун повести Ак кеме таанымал болуш керек, Ооба. Ошол жактагы тартылган баланын аты ким? Кинодо тартылган баланын аты ким? Чыгарманын өзүндөгү баланын атын дагы айтсаңар, жаңылбайсыңар. Ал эми экинчи суроо болсо, Алыкул Осмоновдун бир чыгармасынан үзүндү айтып бересиңер. Үчүнчү суроо болсо деген логикалык суроо. Эң чоң казанга эмне батпайт? Түшүнүктүү болдубу? Дагы бир жолу кайталап коелубу? Анда мындай, бизге байланышка чыкканга 312 39 15 86 номерин тересиңер. Байланыш бар. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Атың ким? Кайсыл жактан чалып атасың? Алло. Айта бер. Малика. Малика, каяк жактан чалып атасың? Сыналгынын үнүн ылдый басып койсок дагы болот. Сурообузга даярсыңбы, Малика? Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык Ак кеме повестинин негизинде тартылган Ак кеме тасмасындагы кичинекей баланын аты ким? Азамат. Туура. Бул гол чуабуулар сен үчүн. Улуу акын Осмоновдун, Алыкул Осмоновдун бир чыгармасынан үзүндү айтып бере аласыңбы? Ырларынан. Ата журт, мисалы. Сен ооруба, мен ооруйун ата журт. Же болсо ысык көл тууралуу. Музыка. Ысык көл кээде тынч да. Кээде толкун. Толкуса. Ай. Анда кийинки көрөрманыбыз менен байланышка чыгып көрөлүк. Саламатсызбы? Алло. Атыңыз ким? Атым Нурайым. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги баланын аты ким?
Аты Нургазы. Алыкул Осмонов, албетте бул кол чабуулар сага арналат. Алыкул Осмоновдун бир чыгармасынан үзүндү айтып берчи. Ысык көл, кейде толкун, кейде тынч, кейде толкун. Толкуса, толкунуңа. Толкуса, Толкунуңа. тең отокмун. Дүйнөдө канча жолдош күтсөм дагы? Тендей дос, дүйнөдөн тапкан жокмун. Азаматсың. Негизинен туура, мындай окшоштурдуң. Башындагы сөздү ортосун артка кетирип атып, негизги маанисин чыгардың да. Ооба, эми болсо үчүнчү суроо. Ал логикалык суроодо эң чоң казанга эмне батпайт? Иә. Эң чоң казанга эмне батпайт? Казанга эмне батпайт? Эң чоң казанга. Эң чоң казанга Салса баары эле бата берет, анан бир нерсе батпайт экен да, мындай кылып туруп. азыр. Үстүн. Бир жарым. Үстүн эмне кылчу эле? Капкат. Топтура азаматсың. Мынакей ошентип бүгүнкү жеңүүчүсү таап алдык окшойт. Ооба, сен болсо деген белеңде болсо деген Жаш гвардия бульварадан алып кетсең болот. Иш күндөрү эртеменки саат 9-дан кечки 6-га чейин. Эми кезекти кийинки түрмөккө берелик, Сюжетке. Сюжетке берелик. Ооба, Чыңгыз Айтматов деген 95 жылына карата атайын сюжет даярдалыптыр. Анда эмесе кезек сюжетке. Чогуу көрөлүк. Чыңгыз атам кыргыздардан чыкканы, Чыңгыз аты дүйнөлү укканы, окуп чыгып ар бир жазган китеби, Айтматовго дүйнөлү суктанды. Бүгүн номер 165 Жанар балдар бакчасында белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата иш-чара өттү. Иш-чарага тарбиялануучулар бир жума убакыт даярданып, мыкты өнөрлөрүн көрсөтүштү. Мактеме көрмөткө матросата абдан салдым. Үргөрсөм жакшы болот эле. Нургазы! О, Нургазы, торпокту. Мен сага айтпадым белем, торпокту кара деп. Ал кел менин китепканымды тур торпокту кара жашагын десе. Улуу жазуучу, бүткүл дүйнөгө таанымал Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш-чара абдан жакшы өткөрүлүп жатат. Иш-чарага эмгек жамааты, ата-энелер, балдарыбыз бардыгы катышып атат. Эч ким четте калган жок. Жакшынакай мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, выставка, конкурстар уюштурулуп атат. Көргөзмөлөр ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан. Чыңгыз Айтматовдун белгилүү бетме-бет, Буг эне, Ак кеме чыгармаларын сахналаштырып, балдардан сырткары тарбиячы мугалим эжелери аткарып беришти. Жакшылап ойлондуңбу Буг эне? Булар адам баласы. Булар кайберенде эмес, бири-бирин аяшпайт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кичине кезинен эле ушу балдардын жан дүйнөсүнө жеткирип, ушулардын чыгармачылыгын өркүндөтүп, бүгүн абдан чоң кече болду. Биздин кичинекей балдарыбыз мына Нургазы, Ак кеме чыгармасынан Нургазынын ролун аткарды, Момунчал, Кемпир, эжеси болуп. Булар ушуну менен жүрүп отурса, кийин дагы балким ушулардан чоң артисттер чыгат, чоң чыгармачыл адамдар чыгат. Ошолорго биз түрткү берип, жол салдык деп эсептейбиз. Андан тышкары балдар кыргыз бийин бийлешип, ыр айткандары дагы болду. Элестетке асманда бүркүттү, алканга эле кыргызга, кыргыз элим кыргызлыктан кал, Зарко деген ат берчимизга. Өтүлгөн иш-чаранын максаты бакчадагы балдарга Чыңгыз Айтматовду жана анын чыгармаларын таанытуу. Балдар бакчаны шаңга бөлүп, берилген тапшырмаларды көңүлдүү маанайда аткарып беришти. Бакчада майрам, бүгүн бизде майрам, келгиле коноктор, бизге келгиле.
Кыргыз эли негизинен эле таланттарга бай. Улуу жазуучуларыбыздын, акындарыбыздын чыгармаларын дүйнө эли которуп окуп турушат. Жана ошондой эле маданият дегенде биз коомузду эстейбиз, күүлөрүбүздү эстейбиз. Дал ошондой таланттарыбыз биздин студияга келишти. Анда эмесе тааныштыралык, э? Ооба, туура айтасыз. Бизге болсо конокко деген комузда мыкты ойногон конокторубуз келип калыптыр. Келечек ансамблдын жетекчиси Мелис Элебесов агайыңар жана ошондой эле Набилия Аурелия комузчу кыздарыбыз. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Чоң рахмат. Жакшы келип алдык, буюрса. Мына ушу келечек сиздердин ансамбль тууралуу айтып кетсеңиз. Ушул биз Бишкек шаардык Свердлов райондук балдар чыгармачылык борборунда ушу комуз аспабы боюнча сабак берип иштейбиз. Анан өзүбүз дагы ушул негизи окуучуларды баягы класстан эле сабак бере бербей, балдарды отургузуп эле кыла бербей, балдарды эл алдына алып чыгуу максатында ушул теледе, камерага, элдин көзү жаманда аябай сүрдүү болот. Ошон үчүн баягы комузчулар ансамблин түзүп алганбыз келечек деген. Ушундай кызмат. Абдан сонун экен. Мынакей ушул кыздар, силер кайсыл учурдан бери келип атасыңар? Жана чындап эле баягы эфирдин сүрүү болот, элдин сүрүү болот. Башында эле ошол сүрдөндүңөр беле комузду алгач үйрөнөм деп келгенде. Мына ушул боюнча айта берсеңер. Кана, кимиңер баштайсыңар? Аурелия, Набилия? Набилия. Мен болсо 3-класстан бери барам комузга. Андан кийин мектепте кружок комуз деген ачылганда апама атама айтып бардым. Сүйүнүп бардың. Анан сүрдөнүү болдубу, болгон жокпу? Башында. Башында кичте болду. Аурелия, сен кантип билип калдың эле ошо келечек ансамбль? Апам мени алып барганда, мен кызыгып анан кийин өзүм бардым да. Канчадан бери келип атасың? Канча күү үйрөнүп алдың? Мен 6 күүлөрдү билем. Абдан сонун. Мектептеги балдарды аласызбы же бөлөк жактан дагы кружокко келеби? Мындай да, Свердлов райондук балдар чыгармачылык борбору. Биздики башкы корпусубуз ошо Жумабекова жана Ибраимова көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан биздин башкы корпусубуз. Анан бизде район абдан чоң да. Анан Восток 5, анан 10-чу мектептеги балдарда мен сабак берем да, 66, 53-чү. Биздин көрөрмандарга да кулактарына күмүш сыра кылып айта кетели, 66, 53, 57, 12-чи, 10-чу мектептеги окуучулар бизге келе берсе болот. Жакын болот экен, Аурелия болсо азыр 66-чы мектептен келет мага, Восток 5-тик филиалында. Набилия болсо 10-чу мектептеги. Бул ансамбльге кандайча кабыл аласыңар? Эми ансамбльга эң эле биринчи музыкант болуш үчүн биз негизи баягы музыкальный данный деп коет. Угуу сезими болуш керек, анан ритми болуш керек. Эгерде ритми жок, угуу сезими начар болсо, айла жок, ала албайбыз. Себеби бул дагы баягы Кудай таалымдан берилген талант да. Төрөлгөндө берилиш керек да. Бул эгерде берилсе, анан андан ары улап, биз туура багыт көрсөтүп, минтип эл алдына чыгарып, анан келечекте мүмкүн мыкты, чебер музыкант болот да. Абдан сонун. Анда эмесе биздин досторубузга өзүбүздүн талантыбызды тааныштыралыбы? Кайсыл күнү же кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Сиздер үчүн анда Атай Огонбаев атабыздын Жаштар маршы деген бир кичинекей күүсүн ойноп берели. Балдар үчүн аябай эле чоң. Баягы чоң эле чыгарма да. Канакей.
азаматтар. Сонун канакей кыздар? Аха. Кандай? Кыздар, силер деген ушул чыгарманы канча убакытта жаттадыңар? Мен 2 же 3 күндөн бери муну жаттагам. 2-3 күндө үйрөнсө болобу бир күн, Негизи бир ай кетет да. Негизи бир ай кетет. Жаттоо үчүн? Жаттоо үчүн. Үйрөнүп, Анан эми биринчи бул баягы комуз үйрөнөт десе азыр ата-энелер башкача түшүнүп эле. Ай менин балам тиги телефонду көбүрөөк чукулуп атат, алып келчи менин баламды. Менин балам орусча сүйлөп атат, комузга берейин дедим эле деп. Туура эмес, баягы түшүнүктөр менен алып келип алат. Андай эмес. Мен биринчи ошол комузду биринчи постановка деп коет, комузду туура кармоо тартибин үйрөтөбүз. Анан биякта тоомдор деп коет, позициялар. Анан оң колдун абалы, сол кол ошентип атып бир 2-3 сабакта комузду толугу менен үйрөнөбүз. Андан кийин анан майда күүлөрдөн үйрөнө баштайбыз. Анан нота менен да. Нота менен. Андан соң тамга тааныганга барабар да нота. Демек, комузду кармаш үчүн эле бир айга чукул убакыт кетет экен да. Жанагы театр кийим илгичтен башталат дегендей, комуз дагы кармагандан башталат экен, башында кандай түз кармап кетсе, демек ошондон ары сонун алып кеткенге мүмкүндүлүк болот экен. Канакей, сенчи канча чыгарма үйрөндүң? Мен 6 чыгарма үйрөндүм. Кайсыл күүлөрдү үйрөндүң? Кайсы күүчүлөрдү билебиз? Анан кайсынысы оор болду сага? Мага комузчулардан көбүнчө жаштармаш оор болду. Оор болду. Анан оор болгондо ташап кетип, "ий болдучу" деп тыштап салган жоксуңбу? Тыштап салгың келген жокпу? Жок. Агайың ошол учурда урушабы эгерде жалкоолонгондор барбы араңарда? Ооба, бар. Айрыкча эркек балдар жалкоо болчу эле. Барбы эркек балдар? Эркек балдар ооба, бар. Алар кандай үйрөнүшөт? Тентек кылышпайбы? Ага эмне деп аларга үйрөтүшөт мисалы? Ага болсо тынч отургула дейт алар. Анан жакшы чырт келе дейт. Аурелия, агайың кандай сабак өтөт? Кандай талаптарды коет силерге? Жакшы. Баары жакшыбы? Ооба. Болду анан. Бөлөк эчтеке айтпайсыңбы? Мелис Элибесовго агайыбызга абдан рахмат дейм. Катуураак эле айта бер, агайың урушпайт. Сабак эмес. Бул сабак эмес, азыр эфир. Рахмат дейм. Бизди көп сонун күйлөрдү жаттаткандар. Келечек ансамбль кандай сынактарга катышып атасыздарбы? Келечекте кандай пландарыңар бар? Мынакей өзүңөрдүн аталышыңар да келечек экенин абдан жакшы. Буюрса ат коюлуптур. Сынактарга азырынча катыша элекпиз. Себеп дегенде мен быйыл ушу Бишкек шаарына келип иштегениме 3-чү эле жыл болду. Мындан дагы бир 2 жолу бияка келип кеткенбиз. Баягы кичине чоңураак тайпа мененчи. Анан азыр буларды баягы кезек-кезеги менен алып келип атабыз. Анан буюрса дагы бир 5-6 жыл болсо, анан бизде негизи Свердлов районунда баягы чоң-чоң масштабтуу майрамдар болуп турат. Акимдин катышуусунда, мугалимдердин катышуусунда, анан ошолорго көбүнчө чыгып ойнойбуз да. Абдан сонун мыкты чертет экенсиңер. Анан дагы кызыгып атабыз, дагы суранып атабыз. Мүмкүнбү дагы күү уксак болобу? Эми бир күбөлүп койгон да. Анда сиздер үчүн комузуңду нейла бир аз ылдыйраак кылып кой, Айтылуу Токтогул Сатылганов атабыздын Чоң Кербез деген күрсүнүп эле.
Азамат. Набиля, кайсыл комушчуларды билебиз? Ким деген комушчуларды билебиз? Токтогул Сатылганов, Аха. Атай Огунбаев. Дагы? Аурелия. Айтпа, билген. Азыркылардан деле айтсаңар болот. Комушчулардан, күчлөрдөн. Токтогул Сатылганов, Атай Огунбаев, бүт ошолордун билем. Бүгүн эмне күн экенин билдиңерби? Бүгүн деген бүт эртең 12 декабрь. Чыңгыз Айтматовдун Туура. Ошондой эле Алык Осмонов. ушул Айтматовдун 95 жылдыгына карата да иш-чараларга катышып атасыздарбы? Негизи эле кандай иш-чараларга катышып атасыздар? Ооба, бизге негизи өзүбүздүн баягы негизи жумушубузда болуп атат. Себеби бизде балдар чыгармачылык борборунда актерлук чеберчилик деген да өзүнчө бөлүмү бар. Ошолор даярданып, ушу Чыңгыз атабыздын чыгармаларынан кыска үзүндү ролдорду ойноп, спектакль сыяктуу ушундайларды ойноп атат. Абдан сонун бизге маек куруп бергениңерге чоң рахмат. Канакей, силерге эркин микрофон береличи. Кимдерге кандай каалоо тилек айтасыңар? Набиля, сен баштайсыңбы? Кимге салам жолдогуң келип атат? Мен үй бүлөмө. Үй бүлөмө, досторума. Эмне каалайсың? Өмүрлүү болсун деп. Аурелия? Мен көрүүчүлөргө Абдан сонун. Анда сизге дагы эркин микрофон. Биздин көрүүчүлөргө. Чоң рахмат ушул студияга чакырып койгонуңуздарга. Биздин ушул кылып аткан эмгегибизди сиздер дагы бизге чоң көпүрө кылып берип атасыздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул Свердлов районундагы баардык биздин окуучуларды ушу биздин балдар чыгармачылык борборуна чакырабыз. Аякта комуз эле эмес, комуз, гитара, вокал жана башка сонун балдардын келечегине бир жакшы өбөлгө түзүп берген баардык бөлүмдөр сиздерди күтөбү. Чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы. Достор, бизден алыстабагыла. Бир аз ирмемден соң кайра кайтып келебиз. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен уюштуруп жаткан Сен мыктысың долбоорунун 2 сезонуна кастинг жарыялайт. Биздин долбоордун 1 сезонунда таптакыр кайталанбаган, өзгөчө, таланттуу, уникалдуу, креативдүү досторумду мен ушул жерде күтөмүн. Байланыш номерлер жазылып турат. Таланттуу досум, көрүшкөнчө. Амина. Тур, Амина. Ай, ташта телефонуңду ташта. Эмне эле көрүп атасың? Ай, Нурбатыр аке, мен деген Сен мыктысың долбооруна барайын деп атам. Барайын деп атам? Сен канчадасың? 13. Ай, анда сен кечигип калыпсың. Сен мыктысыңа өзгөчө таланты бар. Албетте, сенде өзгөчө талант бар дечи, бирок жашы болсо 3 жаштан 12 жашка чейин эле деп турат. Андыктан кечигип калдың. Эгерде ким Сен мыктысыңга катышам десе, өзгөчө өнөрү болсо 0555 01 81 18 номерине WhatsApp'тан 1 мүнөттүк видео тартып жөнөтүп койсоңор, ошол жактан тандап алышат. Ооба. Саламатта калгыла. Эфирден жолукканча достор. Кошкула.